Куттуктайбыз. Ресторандын ачылышы менен башында биз интервью алганга жетишпей калдык. Азыр эми бүттү. Кандай өттү, ойдогудай өттүбү? Эң сон Кудайга шүгүр ойдогудай өттү деп ойлойм. Анткени эми бул жакта абдан көпчүлүк адамдар болду. Көңүл боло албай калгандар болсо, баарынан кечирим сураймын. Атын Насип деп коюп турсуз. Эмне үчүн Нурлан эмес, же Асел эмес деп? Сен немелериң, вопросторуң опасный эле. Насип деген менин атамдын аты. Ошо баягы чыгармачылыкка баштаганда дагы өзү Насип уулу болчуп, анан кийин ушундай Насиптүү болсун деп Нурлан Насип деген ат менен баштагам. Анан аттан дагы келген дагы абдан бир орчундуу экен болчу. Ойлонуп анан кийин бул бизнесте дагы жумушубуз насиптүү болсун деп Насип ресторан деп койдук. Эмне үчүн ресторан ачтыңыз, башка бизнес эмес? Анткени өзүм ушу ресторан тармакты абдан жакшы көрөм. Убагында да бул тармакта иштегенмин. Ошондуктан аз-маз болсо дагы кичине бир аз опыт бар дегендей. Ошон үчүн ушул тармакты тандадым. Анткени тамак аш бар жер, ырыскын бардыгы ошол жерде болот. Ошондуктан мен көрөрмандарыма дагы бул жерден келсе, кырдап, ошолор менен жолугушуп турганга ушул жер, ушул бизнес туура деп ойлойм. Көптөн бери анча көрө албай аттык элек. Көрсө бул жакта стройкада иштеп аткан турбайсызбы? Бир 2 айдай такыр убактым болбой калды. Башка жакта съемкаларга дагы аз-мастан барып келип аттым. Эми бул сыр бойдон эле калсын. Мен бул нерсеге өзүмдүн маңдай сыр бойдон калсын, бирок мындай кылалы, вариант менен кылалы. 3 миллион. Адам көп кетти. 4 миллион. Сомбу? Сом менен. 5 миллион кетти байке? Биз асты үстүн жасадык. Негизи кухняга нерселер бар. Бизнесмендер жакшы түшүнөт. 5 миллиондон да ашыгыраак кетти. Жакшы эле өзүм топтогон акчаларыбызды алып, эми Кудайым буйрса иш кыла берели деп. Үстүндө улуулар отурду, астында жаштар отурду. Сиз каякта отурдуңуз? Биз эште жүрөбүз десек. Тамаша. Сиз кайсысына кирип каласыз? Жаштарга киресизби же өйдө улууларга кирип калдыңызбы? Ошону айтып атпайм. Мен азыр жаш ылдыйга да кирип чыктым, өйдөгө да кирип чыктым. Ортодо турбайсыз. Ортодо турабыз. Точно эшикте жүрөсүз. Ийгилик байкем сизге. Жеңем кандай жүрөт? Жакшы. Келген жокко бүгүн? Жеңең бүгүн кызым анализ тапшырып бирге чыккан үчүн анализ тапшырат экен, ошон үчүн кызымды карап келе албай калды, кичине температура болуп. Жеңеме салам айтып коюңуз. Көбүнчө ушундай ачылыштардан аябай көп көрөм да, анан эмне үчүн келесиз? Албетте чакырганда келем, анан колдоп келем. Тамак неме болгон жерлерде көп жүрүп Бирок каласыз. тамак мага жетпей калат го дейм, ошон үчүн фэмс барга. Байке, кечээ күнү жана аябай талкуу болбодубу? Сиздер Курал байкенин проектисине баргандан кийин анан могул жерде элдер сизди кандай карап атышат? Өзгөрүү барбы? Мына Курал Чокоев назарыңызда, урматтуу достор, мына Курал Чокоев. Бүт сурам баары Курал Чокоев бергиле. Далманный сөңгөн эмес. Бул сөңгөн эмес достор, бул неме комплимент. Комплимент. Кандайсыз байке, анан ден соолуктарыңыз, жашооңуз өзгөрүп атабы, өзгөрүү бар жокпу дегендей? Өзгөрүү кандай эми, особо деле внимание көп, конечно. Көңүл буруулар аябай көп, даже орустар тааный баштады көчөдөнчү. Курал Чокоев го дейишпи. Салам алейкум. Тынч эле? Бизге тынч эле мындай, жөнөкөй эле. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөбүз, буюрса акырын. Бүгүн бул жакта ачылыш болуп атат, анан сиз дагы ушундай ресторанды качан ачайын деген ойлору бар дегендей. Негизи Нурлан досубуз аябай баягы туура кадам таштады. Чыгармачылыкта дагы өзүнүн баягы жемишине, жетер жерине жетип, жакшы бир деңгээлге чыгып, анан бизнес жаатында дагы. Чалбай турчу. Бизнес жаатында дагы өзү сынап көрөйүн деп атат. Не дедиңиз? Башынан айтып коесуз байке. Нурлан досубузга ийгиликтерди каалайбыз дейм. Ушул чыгармачылыкта дагы бийиктиктерге жетип, эми буюрса бизнес тараптуу дагы. Отурчу чалбай эми. Азыр чаламаз бир аздан кийин. Башынан айтып коесуз байке. Немелерди айттыңыз? Чалбай кое турчу дейт. Тамаша байке, тамаша. Тамашалап койдук. Ийгиликтерди каалайбыз. Ооба. Кыскасы, Алмаз байкенин да жакында чоң килтеген рестораны ачылганы турат. Оозуңа бай, оозуңа. Буюрса, качан? Буюрса, жакшы ниет кылып кое берели. Кийинки жылдан деп кое берели. Всё. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
Сизди көптөн бери ушул кыз бурактоонду ырдап жүргөнүңүздү билебиз. Анан акыркы ырларыңыз боюнча Вы перепутали. Я. Вы перепутали. Кандайча перепутали? Перепутали. Берип басыңыз. Перепутали. Я, перепутали дейби? Перепутали дейт. Бул не? Камера. Сөгүнсө болобу? Сөгүнсө болбойт. Достор, азыр биз бул ресторандын ичинде болчубуз, сыртында чоң жагында. Азыр болсо подвалында бул жакта бар экен, ошол жака кирип баратабыз. Так, азыр силерге ичин көрсөтүп беребиз. Барга кирип келгенде эле достор, бул жакта сүрөткө түшө турган жагы бар экен. Ушул жерден кыздарга сунуштайбыз. Ар кандай сүрөт ушул жерден жасаса болот. Достор, азыр эң күчтүү импровизатор, эң күчтүү юморист менин оюмча мындай. Сен оюң боюнча. Мен оюм боюнча. Ошо туура айттың да. Манас байкем экөөбүз азыр бул жакта отурган артисттерди мындай Манас байкенин көз карашында юмор менен комментарий беребиз. Биринчиден Курал байкеден баштайбыз. Курал байке кандай адам? Давай, жакшы. Все, ассаламу алейкум. Курал байке боюнча. Курал байке боюнча. Курал аябай жакшы адам. Курал бир аз адашты. Мына Эмирхан келди, биздин мыктак чоң рахмат. Курал Чокоев позитивдүү, адамгерчиликтүү, ичинде кири жок, далдакей, боорукер жакшы адам. Сөзүнө турган, эки сүйлөгөн, башкаларга эки жүздүү эмес. Жакшы адам. Пипилет кол эмерде, пипте. Курал Чокоев элге жардам берип атканда 4 эле комментарий келген да. Азаматсыңар. Жаман иш кылганда 1000, 3000, 4000 жаман комментарий келди да. Негизи мындай айрымдар ушу айтып коюшат го, элдер 200-дүүлүк кылып атышат депчи. Ошого кошуласызбы? Сиз кандай? Оюңуз кандай? Мен ойлойм, негизи бирөөнүн талабы болду окшойт да. Анан троллинг фермалар катуу иштеп кетти. Мындай общественность деген бурулуп кетет экен. Эгерде көп жаман хейт, комментарий, жаман комментарий болсо, кошулуп жаман комментарий жазып кетишет. Эгерде жакшы комментарийлер болсо, кошулуп жакшы комментарий жазып кетишет. Бул эми азыр аябай актуальный болуп атпайбы? Троллинг ферма деген. Ошо троллинг ферма иштеп койду окшойт да. А так бар жакшы, мен колдогонор көп экен мына. Эч ким мени сабабай эле, урбай эле. Көчөдө жүрөм мен, подземкаларда жүрөм. Эл менен аралашып эле жүрөм. Вроде бы эч ким мындай. Анда эмесе ардактуу биздин достор, келиңиздер, бул чыгарма баарыңыздарга арналат. Өзүнүн күйөрмандары чогултуп атсам, чыгып алып, андай болбойт да, мен буну көрүп алып шок болдум дешип, популярный кылып сашты да. Шок болдум чын. Жок, кандай мындай Муха бул дагы ошол сиздин эмеңизге комментарий берген, мындай болбойт мындай нерсе депчи. Экеси өрчүтүйдү да. Муха айтчы, мына алдыңда турат Курал байкечи. Болбойт, туурабы? Негизи болбойт. Болбойт да. Духуң үчүн молодец да койсуң. Жок, мындай. Кийинкисинде жаман нерсени көргөндөн аны катыш керек. Элге чыгарбаш керек. Бунун элге тарап кетишине сен да себепкер болдуң. Мен сага эч кандай эмем жок. Наразычылыгым жок. Наоборот, сага рахмат. Популярный кылдың десек, бирок кийинкисинде эгерде сага жакпаган нерсе болсо, аны көрбөй элге чыгарбай эле койшуң керек. Хайптын артынан куусаң, сен ошого илешип кетесиң. Жакшы нерсе кылсаңыз да чыгарып. Жакшы нерсе. Сен мен бир жакшы нерсени бөлүштүң беле? Бөлүшкөн эмесиң, туурабы? Вот. Ошондо мындай жаман нерсеге акцент койгонуң көрүнүп калды да, бирок кийинкисинде мындай кылбайсың. Шок болуп калдым чын бирок. Мына, короче, ушинтип бет маңдай жолугуп сүйлөшө алса эле болот экен негизи. Инстаграмда эле бири-бирибизди хейт этпейчи. Болбосо прямой жаз. Аке болбойт да мындай депчи. Кандай окубайсың? Мен сен эмес. Любой бир эме жазса окуйм.
Просто акыркы учурда аябай көп болуп кетти, ол элек. жетишпей калат. А так бардыгына жооп берип, бардыгы менен мамиле түзүп. Сен менде адам просто мен жакшы билбейсиң да, билсең андай болбойт элек. Мындай билип жүр, Түшүнбөй калгандарга айтып коелу, Курал Байкен жана проектисин Муха өзүнүн Instagram'да аккаунтуна чыгарып, мындай нерсе туура эмес деп өзүнүн оюн билдирген болчу. Азыр ошону экөө жолугуп сүйлөшүп алышты. Эч кандай претензия жок. Просто кийинкисинде жаман нерсени катып, жакшы нерсени чыгарып жүр деген эле ойду билдирейин. Бактылуу болгула. Жаман ютуберлер ушундай жамансыздарды моментте чыгап алыпты беле. Именно менин чыккан выпускымды неме кылдың? Именно мен, Кайрат эмес, мен да. Жок, ошол жер катык тийди да болосу. Ошол жер катык тийди да. Ошол жер катык. Катык тийди, кечирип кой бирок. Бизден кетти да, Куралдан кетти. Мына Курал кылган үчүн мына ушундай проект. Сөгүнбөш керек негизичи. Сөгүнбөш керек. Достор, азыр аябай ызычуу болуп атат бул жакта. Анан бөлүнүп отуруп алышыптыр. Ушул жакта мындай комментарий бербейлиби? Кайсы жакта кимдер отурат? Кайсы муундар? Бул жактагылар кимдер? Биз артыбыздагы тамашаучулар, юмористтер Куралда кошуп койдук ошол жака, билбейм анан. Курал өзүнөн өзү эле байкуш эч ким кошпой койду да. Бияк тартып кой биякты. Бияк тартып койсоң биз. Куралды эч ким кошпой койду да. Ооба, элдин катарынан чыгып калган турбайбы? Элдин катарынан Курал чыгып калыптыр да. Анан кийин бору оруп биз кошуп алдык. Хотя мен деле каяка отурарын билбей койдум да. Тамаша өзүнчө отуруп алыптыр. Ассалам алейкум, шеф. Жаныш, кел интервью. Келиңиз, интервью. Жок, негиз тамаша. Курал биздин досубуз, байкебиз. Ийгилик каалап чыгармачылык, жаңылбас, жаап көтөрүлбөс, туюк. Мен жөн эле сүйлөп атам, болор эле. Ата силер өзүнчө общение кылып атасыз. Канат Шабданбековдун каналынан подписка кылып, Азирет Осмоновго подписка кылыңыздар. Бул жакта отургандар кимдер? Алмашып кетиптир негизи. Бул жакта мындай неме болуп атат, проходной двор деп коет. Проходной двор. Көрүнгөн келип отуруп эле анан. Тет жактагылар, бизнес класстагылар, өтө байлар. Биз эң жөнөкөйлөр биякта отурабыз. Оларчы, тияк тартып кой. Алар кыз бырактоо. Кыз бырактоо. Gel Göpölökov. Bu Canan çoğundur. Монтажынан ыйланып калатты. Биз семиздер чогулдук жалаң. Эң симпатичный мен. Карма. Бүгүн Урмат байкебиз ушул жакта алып баруучу болуп атат. Биякта чоңдор отурган турбайбы, эмне үчүн жаштарга эмес чоңдорго сизди алып барчу болуп койду? Мен азыр жаштарга барып түшүп, анан аларды дагы көңүлүн ачам. Негизи мындай ресторан жактыбы сизге? Сон болуп атпайбы? Ооба, ойдогудай баары. Анжелика эже бизге интервью берип калышты, кайра келе берсең. Сизди алмаштыргандар көппү Анжелика эже менен? Алмаштыргандар көп, сен эле алмаштырып алдың го. Шек алдырбай, я силеже кечирип коёбуз депчи. Мен жөн эле тамашалап койдум сизди. Тамак жейлиби? Приятно аппетита, жегиле. Жебейсизби? Тамагыңар даамдуу болсун. Ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайк басып, анан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Ал эми реклама негизинде иштешем деген реклама берүүчүлөр болсо, сөзсүз түрдө бул жакта турган номерлерге кайрылсаңыздар, WhatsApp'тан мен өзүм жооп берем. Андыктан бизнесиңизди же болбосо башка бир нерселерди реклама кылыш керек болсо, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Биз иштешүүгө ар дайым даярбыз. Ал эми жакшылыктарга, тойлорго, ведущий керек болсо, тамада керек болсо дагы бул жактагы номерге кайрылсаңыздар, биз сиздерге ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Биздин каналда бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Ал эми алдыда буйруса сиздерди жаңы идеялар, жаңы пранктар, жаңы тамашалар күтүп турмакчы. Андыктан
Биз менен бирге болуңуздар.